Когнитивдик өнүгүү баланын кабыл алуу, көңүл буруу, эс тутум, ой жүгүртүү, элестетүү, сүйлөө сыяктуу акыл эс жөндөмдөрүн калыптандыруу жана өркүндөтүү процесси. Балдардын когнитивдик өнүгүүсү жашоонун алгачкы күндөрүнөн башталат жана төмөндөгүлөрдү камтыйт. Үндөрдү, түстөрдү, формаларды, текстураларды жана ар кандай жыттарды айырмалоодо көрүнгөн сенсордук кабылдоо. Ошондой эле эс тутум жана көңүл буруу, кепти өнүктүрүү, логикалык ой жүгүртүү, себеп натыйжа байланыштарын түшүнүү, объекттерди классификациялоо, элестетүү жана чыгармачылык. Бул көндөмдөрдүн өнүгүшү акырындык менен ар кандай иш-аракеттерге көз каранды. Бул видеодо биз балаңыздын когнитивдик жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө жардам бере турган оюндардын жана аракеттердин мисалдарын чогулттук. Төрөлгөндөн 6 айга чейин балаңызга ачык жана ак-кара түстөгү сүрөттөрдү көрсөтсө болот. Бул көрүү кабылдоосун өнүктүрүүгө жардам берет. Ымыркай чалкасынан жаткан учурда анын көзүнүн алдына коңгуроо илип, аны алдыга, артка, оңго, солго акырын жылдырсаңыз болот. Ымыркай нерселердин кыймылын ээрчип, бир убакытка чейин тигил же бул нерсени тиктей баштайт. Сиз ар кандай шылдыраган жана үндүү оюнчуктарды сунуштай аласыз. Булар түрдүү, текстуралуу, жумшак китептер же ар кандай шылдырактар, шакекчилер, балкалар болушу мүмкүн. Ымыркайлар оюнчуктарды оозуна салып изилдей алышат же ыргытып, эмне болуп жатканын көрө алышат. Бул жерде эң негизги эреже коопсуздук. Морт эмес материалдардан жасалган жана сынбаган нерселерди тандаңыз. Балаңызга бир нерсени сунуштаңыз, бала аны алганга чейин күтө туруңуз, андан кийин ага экинчи оюнчукту бериңиз. Ал эки нерсени тең жакшы кармагандан кийин анын колун колуңузга алып, оюнчуктарды чогуу чапканга жардам бериңиз. Бул мезгилде эң негизгиси эмоционалдык баарлашуу болуп саналат. Андыктан алардын көрүнүшүн үнөмдөөгө болбойт. Ымыркайлар үн же кыймыл аркылуу тааныш үнгө абдан жакшы жооп беришет. Контекстке жараша интонацияңызды өзгөртүү менен сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Жылмайыңыз, балаңыз менен көз байланышын сактаңыз, баланы мактаңыз, колу менен бетиңизге тийүүгө уруксат бериңиз. Сиз кыска ырларды ырдасаңыз, балаңыз алардын кандай угулуп жатканын эстеп калат. 6 айдан баштап бөөктөр колдоруна нерселерди кармап, жанындагы кээ бир оюнчуктарга жете алышат жана айлана чөйрөгө активдүү кызыгышат. Сиз күзгү менен оюндарды колдоно аласыз. Бала өзүн тааный баштайт, ага денесинин бөлүктөрүн көрсөтүңүз. Бул мезгилде сиз оюн үчүн ар кандай текстурага ээ болгон түрлүү үй буюмдарын сунуштай аласыз. Каалаган кутучаны алып, үйдөгү ар кандай нерселер менен толтуруп, өзүңүздүн көзөмөлүңүз алдында балаңыз менен ойносоңуз болот. Кутуга шылдыраган желим баштыктарды, кагаз кесиндилерин, пульттар же башка баскычтары бар оюнчуктарды, жарым жартылайдан же жөн эле суу толтурулган бөтөлкөлөрдү же баштыктарды, жаратылыш материалдары болгон чүкөлөрдү, жалбырактарды салса болот. Балаңыз менен жашымпак оюнун ойноңуз. Көзүңүздү колуңуз менен жаап, жөнөкөй оюндан баштап акырындык менен аны татаалдаштырыңыз. Журкандын артына жашыныңыз. Өзүңүздү ар кайсы жерде көрсөтүңүз, балаңыз сизди ээрчип карасын. Ким бар оюнун ойнойбуз. Тааныш адамдардын атын атап чакырыңыз, бала аларды тааныганда сүйүнүңүз. Наристе отурганда сүйүктүү оюнчугун бериңиз. Аны менен бир аз ойногондо аны чүпүрөк же бет арчы менен жаап жашырсаңыз болот. Оюнчугун тапканда баланы мактап коюңуз. Биз бара-бара бул оюнду кыйындатабыз. Оюнчуктарды эстеп калабыз. Оюндун кийинки вариациясы 2-3 нерсени көрсөтүп, андан кийин бирөөнүн жашырып, эмне жетишпей жатат деп сурайсыз. 12 айга чейинки мезгилде наристе өз денесин жакшы башкара алат. Биз аны менен кыймылды кайтала сыяктуу оюндарды ойной алабыз. Кол чаап, кол булгалап, балага сизден кийин кайталоого жардам бериңиз. Ымыркайдын музыкалык эс тутумун өнүктүрөбүз. Кыска угундорду күйгүзөбүз, аларды кайталайбыз, баланын музыка ыргагына ылайык кыймылга чакырабыз. Бала үндөрдү тааный баштайт. Ошондой эле биз китептеги жаныбардын сүрөтүн же сүрөкөтүн көрсөтүп, жаныбарлардын ар кандай үндөрүн чыгарабыз. Ошондой эле жумшак оюнчук жаныбарларды колдонуп, алар менен кичи диалогдорду түзөбүз. Бул эмне болушу мүмкүн оюну? Балага кадимки буюмдарды, кутуча, кашык сыяктууларды бериңиз, ал аларды ар кандай жолдор менен колдонууга аракет кылат. Биз наристенин фантазиясын өнүктүрүүгө жардам беребиз. Жаратылыштын ар кандай үндөрүн, тиричилик ызы-чууларын күйгүзүңүз. Бул эмне болушу мүмкүн экенин талкуулаңыз. Топту тоголотобуз. Түртсө топ тоголонорун көрсөтүңүз.
Бала кайталасын. Мына бул кичинекей топ, бул чоң топ деп балага ар кандай өлчөмдөгү нерселерди да көрсөтө аласыз. Балаңызга капкагы бар бош банканы бериңиз. Ал капкакты ачып жабууга аракет кылсын. Сиз чоң мончокторду же кагаздан тоголоктолгон ар кандай топторду бериңиз. Бала топторду кутууга, мончокторду бөтөлкөгө салсын. Бала эмненин кайда салуу керектигин үйрөнсүн. 1 жаштан 2 жашка чейин бала бир топ активдүү болуп айланасын изилдей баштайт. Балаңыздын коопсуздугуна көз салып, баары изилдөөгө мүмкүнчүлүк бериңиз. Балаңызга сиздин жардамыңыз менен шкафтын эшигин ачсын, тартмаларын сууруп чыксын, ичиндеги бардык нерселерди карап чыксын. Күнүмдүк жашоодо сиз күн сайын формаларды жана түстөрдү изилдей аласыз. Мисалы, мага чоң кашык бер же кел кызыл машинаны түртөлү. Биз балага дене мүчөлөрү жөнүндө үйрөтүүнү улантабыз. Бирок биз эми башка үй бүлө мүчөлөрүнүн же жаныбарлардын дене мүчөлөрүн бизге көрсөтүүнү суранабыз. Мисалы, мага мурдуңду көрсөтчү, апаңдын мурду гана, коёндун кулагы гана. Биз ымыркай менен бирге китептерди барактап окуйбуз. Андан үндөрдү жана сөздөрдү бизден кийин активдүү кайталоосун суранабыз. Ар кандай нерселерди атайбыз жана аларды кантип колдонууга болорун көргөзөбүз. Өзүбүздүн иш аракеттерибизге активдүү комментарий беребиз. Баланы кубактайбыз, мактайбыз. Биз балага айлана чөйрөнү изилдөөгө мүмкүнчүлүк беребиз. Балдар суу менен ойногонду абдан жакшы көрүшөт. Анын үстүнө суу менен көпкө чейин алек болушат. Полго тасмал төшөп, үстүнө жарымы суу толтурулган идиш коюп, ичине ар кандай пластик жана жыгач буюмдарын салып коебуз. Ымыркайдын милдети бир аш кашык менен баарын кармоо. Эгер ал жакшы кыла алса, биз ага чай кашык сунуштайбыз. Баланын өнүгүшү үчүн ролдук оюндардын мааниси чоң. Алардын жардамы менен бала курчап турган дүйнөнү түшүнүүгө үйрөнөт, ассоциативдик байланыштар түзүлүп, фантазиясы өнүгөт. Курчакты же жумшак оюнчукту алып, балаңызды тамактанууга чакырыңыз. Мына курчак кайгылуу, эмнеге билесиңби? Ал ачка жана тамак жегиси келип жатат. Кел аны тамактандырабыз, деп эне балага кашык берет. Ымыркайдын милдети курчакты тамактандыруу. 1 жаштан баштап балдар үчүн өнүктүрүүчү оюндар кубиктердин топтомдорунан бардык түрдөгү конструкцияларды курууну камтышы мүмкүн. Бала кичине болгондо ага чоң түрдүү формадагы курулуш материалдарды сунуштаңыз. Кийим кыпчыткыч кичинекей манжалар үчүн эң сонун машыктыргыч. Кантсе да кыпчуурду ачуу үчүн көп күч аракет жумшоо керек. Адегенде өзүңүзгө түрдүү түстөгү кийим кыпчыткычтарды кыстарыңыз жана балаңызга ал оюнду сунуштаңыз. Бул негизги түстөр жана дене бөлүктөр жөнүндө билимдерин бекемдөө үчүн колдонулуучу мүмкүн болгон кызыктуу иш. Ал көңүл буруу жана майда моториканы мыкты өнүктүрөт. Үйдө сиз балаңыз менен бирге сорттоо көндөмдөрдү баштасаңыз болот. Бул үчүн биринчи этапта окшош нерселерди таап салыштырыңыз. Бул байпак, кашык, чөйчөк жана башка ушул сыяктуу буюмдар болушу мүмкүн. Ымыркай окшош нерселерди табууга үйрөнөт жана ошол эле учурда акырындык менен анын айланасындагы объекттерди жалпылоону үйрөнөт. Ошондой эле баланы түрдүү формалар менен тааныштырабыз. Мисалы, табак тегерек, бул 3 бурчтук, бул 4 бурчтук жана башка. Балаңыз менен сүрөт тартуу абдан кызыктуу процесс болушу мүмкүн. Ага ар кандай карандаштарды, борлорду сунуштаңыз жана кагазга чиймелей баштаңыз. Каалаган учурда жардамга келүүгө даяр болуп, балаңызга көбүрөөк эркиндик жана көз карандысыздык берүүгө аракет кылыңыз. Бул куракта биз көп, аз сыяктуу жөнөкөй математикалык түшүндүктөрдү үйрөтө баштасак болот. Биз наристенин канча жашта экенин манжалар менен көрсөткөндү үйрөтө алабыз. 2 жаштан кийинки курак активдүү оюндар үчүн оптималдуу жаш курак болуп саналат. Бала өз денесин жакшы координациялайт жана мейкиндикте оңой багыт алат. Ата-эненин милдети ымыркайга үлгү болуп бардык кыймыл-аракеттерди көрсөтүү. Тааныш ырларга жана огондорго чогуурдап бийлесе болот. Бул курактагы балдар кандайдыр бир аракеттерди өз алдынча аткарууга, башкалардын арасында өз нерселерди билүүгө жана сүйүктүү иштерин жасоого умтулат.
Аба ырайы мүмкүнчүлүк берсе, балаңыз менен үйдүн сыртындагы гүлдөрдү, корт кумурскаларды жана айланадагы нерселерди изилдейбиз. Балага себеп натыйжа байланышын түшүндүрөбүз. Эмнеден кийин эмне болот, качан кантип кийинебиз, анын эмне менен жүргөнүн, кайда кантип баратканыбызды түшүндүрөбүз. Балдар 2,5 жашта эле 5ке чейин санап, буюмдарды түстү боюнча топтоп, бирөө, көп, чоң, кичине деген түшүнүктөрдү ажырата алышат. Бул куракта балаңыздын эмне үчүн, качан, кантип деген суроолоруна мүмкүн болушунча жөнөкөй жана так жооп берүүгө аракет кылыңыз. Анын каалоолорун угуп, ага өз алдынча иш тандоо мүмкүнчүлүгүн бериңиз жана тең туштарына кошуңуз. Эми балдардын баарлашуусун өнүктүрүүгө токтоло кетели. Көпчүлүк адамдар үчүн коммуникация кеп жана сүйлөшүү дегенди билдирет. Бирок бул түшүнүк андан да кененирээк. Чоң адам менен ымыркайдын ортосундагы көңүл буруу байланыштын негизги түрү. Балаңыз муну үнү, мимикасы жана дене кыймылы аркылуу көрсөтө алат. Баштапкы этапта вербалдык эмес коммуникация деп аталган нерсе өнүгөт. Мында жаң соолор жана дене тили баарлашуунун формасы катары 6 айга чейин эле ымыркайлар айлана чөйрөгө кызыгып, түртүп, тескеринче бир нерсе коосунуп же кызыгуусу жок болсо бурулуп кетишет. 8 айдан баштап наристе чоң адамдын реакциясын аларга карап үн чыгарып күтүшөт. 9 айдан баштап бөөктөр ачык колун же түйүлгөн муштун сунуп чоң кишиге тийип, биргелешкен аракеттерди башташат. 11 айдан кийин ымыркайлар сөөмө менен көрсөтүүнү комментарий катары колдонуп, кызыккан объектисин көрсөтүшөт. 1 жаштан баштап бала ата-энесинин жактыруусун же комментарийин күтүп, көз карашын объекттен ата-энеге жана кайра объектке буруу менен биргелешкен активдүүлүктү сактоого кызыгууну көрсөтөт. Ымыркай жок деп башын чайкаганды да үйрөнүп, ооба деп башын ийкеп макулдугун билдирет. Балаңыздын байланышынын өнүгүүсүнө көңүл буруңуз. Эгер балаңыздын көндөмдөрүнүн өнүктүрүүдө артта калганын байкасаңыз, анда адистерге кайрылсаңыз болот. Жыйынтыктап айтканда, баланын когнитивдик өнүгүүсү жана баарлашуунун өнүгүүсү өтө кызыктуу процесс жана оюн менен көмөктөшүү аркылуу колдоого алынуусу керек экенин айткыбыз келет. Эң негизгиси балага көңүл буруу, анын дүйнөгө болгон кызыгуусун өнүктүрүү жана ар бир жаңы жөндөмдө сүйүнүү.